Бардык экологиялык талаптарга төп келген Smart City же акылдуу шаар. Биз учурда Торайгыр айылынын түндүк батыш тарабындагы мына ушул жерде турабыз. Дал ушул аймакта келечектин шаары делген Асман шаарына старт берилип отурат. Бул каладагы мекемелердин, ишканалардын дээрлик көпчүлүгү жашыл энергияга негизделмекчи. Ошондой эле Асман шаары 7-10 жыл аралыгында курулуп бүтөт деп да белгиленүүдө. Асман шаарынын курулушуна расмий старт берип, мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров мезгил кутусун салды. Жашыл жана акылдуу шаар болот деп белгиленген инновациялык кала чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү байланыштырган финансылык хаб болуп калат, деди президент. Ири долбоор эң алды туризмди жана инвестициялык мүмкүнчүлүктү өнүктүрүү максатын көздөйт. Бул шаар бүтүп ишке кирип кетсе, бүгүн Кумтөр жалпы мамлекетибиздин экономикасын кандай алдыга жылдырып жаткан болсо, тамчы эркин экономикалык аймагы менен бул шаардагы бүткүл өлкөбүздү экономикалык жактан локомотиви болуп алдыга сүйрөп кетет. Ушул жерден бир нерсе айта кетейин, урматтуу туугандар, сөздү маалы келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт. Айрым биздин кыска ой жүгүрткөн жарандарыбыз бул шаарды Баткенге салып койбойт белеңер, баарын эле көлгө сала бересиңерби деген дооматтарын айтып жатышат. Эгер Ысык көл Баткен тарапта болгондо, биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз Баткенге салдырат элем. Инвесторлор дагы өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймактарды тандашат экен мындай курулуштарды курууда. Эң негизгиси кайсы жерибизге салынбасын, бул шаар ар бир кыргызстандык үчүн пайда бере турган, өлкөбүздүн жалпы экономикасын алдыга жылдыра турган Кыргызстандын локомотив шаары болот. Ошондой эле долбоорлорго миллиондогон каражаттарын салып жаткан инвесторлорго мамлекет тарабынан 100% кепилдик берилип, алар өзгөчө коргоого алынары белгиленди. Долбоорго кошулам деген башка инвесторлорго да дайыма эшик ачык. Урматтуу инвесторлор, биздин өнөктөштөр, мамлекеттин берген кепилдиги менен эч тынчсызданбай, бир гана ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам баштай берсеңиздер болот. Учурдагы бийлик сиздердин ишиңиздерге эч кимди кийлигиштирбейбиз жана мамлекеттин кепилдигин толук камсыздайбыз. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, 2020 жылга чейин болуп келген жагымсыз көрүнүштөр боюнча мамлекеттик органдар болобу, күч түзүмдөрүнөн болобу, же деструктивдүү элементтерден болобу келип, болбогон шылтоо таап, опузалап, кандайдыр бир иштерине тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип, мыйзамсыз иш аракеттер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдуктарды кылса, аны менен жеке өзүм эсептешемин. Деги эле өлкөнүн инвестициялык климатты жакшыртуу жаатында жасап жаткан дымактуу иштери бир топ өлкөлөрдөгү инвесторлордун кызыгуусун арттырган. Мисалы, туркиялык ири компания өкүлдөрү Садыр Жапаровдун буга чейинки айткан сөздөрүн угуп ынанышкан. Мындан улам буга чейин эле ири суммада инвестиция салышыптыр. Эми Асман экологиялык шаарын түптөөгө да катышабыз деп белсенишүүдө. Türkiye bizim kardeş ülkeyiz. Burası bizim. Бир тууган кыргыз элинде ушундай абдан сонун долбоор башталып жатканы бизди кубандырат. Муну менен өлкө өнүгүүгө конкреттүү багыт алып, отурумдук эмес, келечектүү пландарды ишке ашыра баштады. Түрк инвесторлору бул долбоорго алгач $100 миллион салып жатышат. Бирок муну менен токтоп калбайт деп так кесе айткыбыз келет. Анан да дал ушундай ири долбоорлор башка түрк мамлекеттеринде да ишке ашса деп тилек кылабыз. To promote to all over the world. Дегеле бул ири долбоорго катышып жатканыбыз биз үчүн абдан сыймыктуу. Биз Пакистан, Индия, Америка Кошмо Штаттарында иш алып барабыз. Дегеле жашыл жана акылдуу шаар салуу бизди абдан шыктандырды. Себеби биз дал ушул жаатта бир топ иштерди жасап, дагы улантууга белсенип келебиз. Анан да Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров инвесторлор өзгөчө сыйга ээ болот деп айтканы бизди абдан кубантып койду. Себеби ар бир эле ири каражат салып жаткан ири компания өкүлдөрү дал ушундай кепил сөздөрдү уккусу келет деп белгилегим келет. Негизи Асман долбооруна 38 инвестициялык топ кызыгуусун билдирип жатыптыр. Алардын бир тобу конкреттүү пландары чыгымдала турган каражаттардын эсеби менен келишкен. Мисалы, Голливуд, Болливуд сымал киноиндустрияны өнүктүрө турган ири кино шаарча түптөлөт. Буга 200 миллион инвестиция тартылып, 971 гектар жер тилкеси каралып жатыптыр. Бул шаарчада келечекте жылына 100 миллион таза киреше түшөт деп эсептелген. Ал эми негизги максаты 2030 жылга чейин Манас эпосын сапаттуу тасма кылып чыгаруу. Мындан
тышкары Ислам университети да курулаары белгиленди. Ошондой эле мейманкана түрүндө саламаттыкты чыңдоочу мед жайлар, музейлер, индустриялык парктар ишке берилет. Биз бүгүнкү күндө 38 топ менен чектелебиз деген ой жок. Себеп дегенде бир нече сунуштамалар бүгүнкү күнгө чейин түшүп атат. Ошондуктан биз ачыкпыз ушуга. Биз ар дайым ошол инвесторлорду кабыл алып, бүгүнкү мүмкүнчүлүгүбүздү шарттарды түзүп берүү биздин бул милдеттенебиз да. Инвесторлорду биз чакырып, алар менен иштегенге биз даярбыз бүгүнкү күндө. Тиешелүү адистердин айтымында Асман шаарын курууда ысык көлдүн био чөйрөсүнө зыян тийип калбашы үчүн баардык керектүү чаралар көрүлөт. Мамлекет башчысы да өз сөзүндө ысык көлдүн экологиялык абалына изилдөө, мониторинг жүргүзүү боюнча айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы окумуштуулар жана эксперттер менен кызматташууну колго алынаарын так кесе белгиледи. Акмарал Сабатар, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.